96-7 жылдар эмес беле, бул өтө оор жылдар болчу. Ошол жылдар үчүн 2 000 доллар өтө чоң акча болчу. Университетте сабак берсем деген кыялым бар. Темирбек Ажыкулов, билимим юрист. Менин атам ошол убактарда, СССРдин убактарында бул укук коргоо органдарында иштеген. Көп учурларда курулуш тармагында иштеди. Апам болсо бухгалтер болуп, өмүр бою ошо бухгалтер болуп иш алып барган. Ошол убактагы Backstreet Boys деген бир тайпалар болчу, ырдаган ошолордун ырлары жакчу мага аябай. Мен негизи кичинекейимден бери эле дипломат болгум келип жүрчү, эңсечүмүн аябай дипломат болуп, дүйнөнү кыдырып, Кыргызстаныбызды өкүлү болуп жүрөйүн деген каалоо тилегим болчу. Ошого жакыныраак деп мектеп бүтүргөндө юриспруденция, юридикалык жакка багыттап, ошол тапшырып окудум. Анан албетте окуп келип университетти бүтүргөндөн бери эле ошол багытта алып иш алып барып атам. Юридикалык жактан ишкерлерге жардам берип, багыт берип, кеңеш берип келе жатабыз да. Ачык айтканда ал убактар 96-7 жылдар эмес беле, бул өтө оор жылдар болчу. Чынын айтканда биз ошол убакта окуп дагы иштеп дагы жүргөнбүз. Көрсө ошол иштеп жүргөн, кыйналып жүргөн убакттар бүгүнкү күндө аябай таттуу келип атат да. Бул 2000 жылы болчу, 3-4 курста окуп жүргөн жылдары Ош базарынын жан жак бөлүмүнөн бир үйдү арендага алып, ошол жерге 5-6 жинап келип пилмен түйчүбүз. Пилмен түйүп, тоңдуруп, пакетке салчубуз да, салып анан сатчубуз. Ошондо мен жакшы акча тапкам. Ал убакта себестоимость деп коелу 18 сом болчу, мен 36 сомдон сатчумун ошону. Жумасына 1 тоннага чейин чыгаргам сатыштарды. Бул ошо КГНУнун общежитиясы же башка общежитиялардын баарын кыдырып жүрүп сатып, ошондо мен эсимде бар, жарым жылга жетпей бир 2000 доллардан ашык акча тапкам да. Бул ошол жылдар үчүн 2000 доллар өтө чоң акча болчу. Бирок мен анда университетке карызым бар эле, контракт карызым бар эле, ошондуктан карызымды төлөйм деп ошого тырышып иштеп жүргөм. Анан төлөп баарын бүтүргөндөн кийин эмне жакшысыз да, болду эми карызым жок деп кайра университетке келип окуп улантып кеткем. Тиги цехти жаап салганбыз да. 2000 жылдан баштап 2003-5 жылдарга чейин ушу 5-6 жыл бою котормочу болуп иштеп жүрдүм. Котормочу болуп ар тармакта иштедим. Курулуш тармагында иштедим, жол тармагында иштедим. Анан акыркы жылдары ошол жылдары биз Тоо-кен тармагында, нефтегаз тармагында иштедим. Баткенге чейин барып, Ошко чейин барып. 2006 жылы насип болуп калды. Ошол ири инвестор алмашып, жаңы инвестор келип, австралиялык компания келип, мага директорлук ордун сунуштап калышты да. Ошондон тартып 2006 жылы мен ошондо 26 жашта бала элек генеральный директор болуп дайындалдым. Ошондон тарта мен акыркы 8 жыл ошол жерде иштедим да. Ошол 8 жылдын ичинде мен ачык айтканда көп нерсени көрдүм, көп нерсени түшүнө баштадым дейли. Анан Кыргызстандын булуңгурчуна каттай баштадым көрүп. Биз Баткенде көп иш алып бардык. Ошондо көрүп, элдин жашоосун көрүп, ошондогу жаштар менен көбүрөөк иштеп баштаганда анан түшүнө баштадым десем болот. Ошондон тарта мен коомдук жумушка көбүрөөк жакындап калдым да. Коомдук жумушка дегенде ошол өзгөчө жаштарга жардам берели, жаштарга багыт көрсөтөлү, аларга жол көрсөтөлү деген ошонун үстүнөн көбүрөөк иш алып бара баштагам. Мындай элестеткенде эң бактылуу момент учурлар депчи, мен ойлойм бул мектепти бүтүргөн учур болчу. Чынында эмнегедир ошончолук сүйүнүп, кубанып, анан университетти бүтүрүп диплом алганда аябай сүйүнгөн эсимде бар мен аябай. Анткени мен эми иштеп калдым, академ отпуск алып жүрдүм. Мен толук бир отуруп университетти бүтүрө алган эмесмин. Тилекке каршы биз улам академ алып жүрүп, ошон үчүн ошол бүтүргөндөгү кубанычым албетте. Бирок андан дагы таттуусу бул албетте балалуу болгондо бул ага эч нерсе жетпейт экен да. Балалуу болгондогу сезимдер бул эң чоң сезимдер экен. Ковидтин келген айынан ошол жердеги өкмөттүн кылган иш аракеттери, жалпы мамлекеттин негизи кылган иш аракеттери, эл менен болгон мамилесин көрүп, ошондо мен анан саясатка барайын деген чечим кабыл алдым да. Буга чейин албетте мен көп аралашып, көп жүрдүм, бирок эч качан өтчүмөсмүн чекти. Биз саясаттан алыспыз деп эле жүрчүбүз да, бирок бул ошол илдеттин натыйжасында биздин элге болгон мамилени көргөндөн кийин мен айттым, бул туура эмес деп. Буну оңдошубуз керекпиз. 60 канча жашка келгенден кийин ошол убакытка чейин насип болсо Америкада, Улуу Британияда докторлук жактап университетте сабак берсем деген кыялым бар. Мен сабак бергенди жакшы көрөм.
бирок бүгүнкү күндө жашоо шарт башка, иштешибиз керек, кыймылдашыбыз керек, бизнес да кылып жүргөнбүз буга чейин. Анан саясатта чыгып калды бүгүнкү күндө. Бирок баары акыр аягы мен кыялымда ушу университетте сабак берсем деген тилегим бар эле да.